жерде мындай болуптур. Biz mına Sümen ököz gelip özübüz karap septirip ketkenden keyin maşına gelet. Bari akırkı maşına gelgende уже битумга жетпей калат. Битум уже түгөнүп калат. Ошол жери басылып калган. Ал бул сплошной андай басылбай калды дегенге жатпайт. Просто баягы асфальтты эми көчөгө же башка жерге төгүп койгондун ордуна басып ишкен. Ошол маселе ошол жерде эле. Атак основаниясынан мен немесинен 100% өзүмө жооп берем. Любой технадзордагы бизди текшерүүчү органдар да бар. Биз деле азыр жөндөн жөн барып өзүбүз бирөөгө жем кылып салып бербейбиз да. Биз дагы ошого жооп беребиз. Ар бир нерсени, ар бир деталына чейин эсептеп, метрлеп, бар жоон мындай проектте кандай болсо ошого жараша жасап атабыз. Башка менде айта турган деле сөз жок. Элдердин мнениясына мен мындай частично кошулам. Да, действительно иш болгон жерде кемчилдик болуп калат экен. Ар бир баланын аркасынан жүрө албайсың. Убактысы азыр ГСМ проблема болуп атат, башка болуп атат. Жарым саатта ГСМ керек болуп калат, кетип каласың, барып бир жерден ГСМ таап келейин деп. Ар кандай ситуация болуп калып атат. Действительно, иш болгон жерде кемчилдик болот экен. Андай кемчилдиктерди ушу бүткөндөн кийин эмес, азыр на месте бүтүрүп кетебиз. Айта турган алымчаңар болсо, претензияңар болсо айткыла угайын. Сөз баштан болсун анда. Эгерде биздин эл арасындагы атуулдар урматтуу президентибиз Садыжапаров Нуркожоевичтин алдына чейин барып, ушул асфальт проблемасын көтөрүп, ушул жакка акчаны эртерээк бөлүп бериңиз деп талап койбогондо, балким бул жолдагы болбой калат эле. Анткени Минтранстын өзүнүн көзөмөлдөгөн планы боюнча бул жердеги асфальт примерно 2028 же 2029 жылдары боло турган иш беле? Туурабы? Туурабы? Бизден планга беребиз, аяктан бекитебиз. Туура айтасыз. Бул жакта акчаны бөлдүрүп келүүдө акимдин дагы автору жок, Алапка районундагы кызматкерлердин автору жок. Именно элдин арасынан чыккан атуулдар президенттин өзүнө кирип, ушул жакка бөлүп берип коюңуз, карап берип коюңуз деп тездетип алып келген. Иш башталды дейли. Бюджети канча? 125 миллионбу же 135 миллионбу? Канча? 120 миллион. 120 миллион деген бул өтө чоң акча. Эми сизге дагы бир суроо. Өткөндө аким келгенде замечанияны койду. Эл көрсүнгө подъемго чейин 20-30 метр чыга турган жерге экинчи слой битумун бердиңиздер. И до конца экинчи слойун берген жоксуздар. Ал тууралуу толук видео фактылар бар менде. Сиз айтып атасыз 10 метрди кайрадан сыйрып алдык деп. Ал сыйрып алган асфальттын бөлүктөрүн каяка ташладыңыздар? Алганын батканы машинада кетти, батпаганы чекеде калды. Деген факты бул чекеде калды деген ошо чекедеги гана бир 1 метр же 1,5 метр жер сыйрылып эле турат да. Эми асфальт төшөлгөндөн кийин асфальтты ал жерде кыркуу иштери дагы татаал да негизичи, туурабы? Ага деле убакыт керек. Ушул жерде өтүп жүргөн эл эч кандай асфальттын сыйрылып атканын көргөн жок да. Лично мен күн ара өтөм ошол жерден, бир күндө 3 жолу өтөм. Эч кандай асфальт сыйрылды деген нерсени көргөн жокмун. Мен видео тартып чыгардым, бүгүн Минтранстан байланышыптыр. Ал жердеги асфальттын бардыгын сыйрып салып, ордуна кайрадан битум сеип, кайрадан асфальттоо иштери уланууда деп жооп беришти да. Мен сиздерге туура эмес маалымат кетип калыптыр. Ошол айылдын тургуну болом, видеонун автору мен. Бул видео эч бир кайсы жерден көчүрүп алынган эмес. Тарткан адам мен болом. Сиздерге видео материалдар керек болсо менде бар деп өздөрүнө жиберип койдум. Бул боюнча эмне дейсиз? Канча метрди конкретно алдыңыздар, айтыңызчы. Канча метр алдыңдар? 50ге жакын алган. Ал жерде 50 метр асфальт сыйрылганын действительно местный жашоочулар көргөн жок. Урматтуу жердештер, көрдүңүздөрбү же көргөн жоксуздарбы? Ачкылай көргөндөр Конкретно айтыңыздар эмне? Үйгө ошол жерден мен 2 жол өтөм. Көрбөдүңүздөр сыйрылганын, туурабы? Жалган сүйлөп эмне керек бар? Видеоңор барбы? Булардын өзүндө видеосу бар болсун да. Ya Bayama sen sözün büttü. Ben söylep koyma şaşılattım da. Şef atınız erkin eken ha. Azı bizde no ayılda bütün imanlı adamlarda eğer baykadas. Yerde Bişkek'te işlegen balдар var. Uruyun öyle de. Bırak olar aytvadır. Biz çoğulup no yaşlar üstünden teşeli jere gayrıla astar. Ama ben aytmay koya turular. Birinci çoğul süleşeyik. Görgöz nuğayık.
bular ne bola öğretti öyle bazı hata öyle. Aha. Bayamadan başkalar da tat videolar taşlavatır da. Açarak. Oşako sizin bizim benen bircelik. Yakınayla işte alpara öğret. Jamandık liboyla adam kolundan gelir. Bravo. Bırak жақшылық kız çıkayım bırak. Jamandık liboy adam kolundan gelir. Şu biribizге жаман жагын көрсөтпөйлүк. O жол жакшына чырайлуу кылыңыздар. Болбогон жерлерди сыйрыңыздар. Мында жакшы сөзүнө бул коркутуу үркүтүү эмес. Мында жаман жерлер болбогон жерлерин сыйрыңыздар, кайра башынан кылыңыздар. Силерге сураныч. Таза бериңиздер болду. Хорошо. Жок, анан биз өзүбүзчө билгенче кылабыз, кийин текшерип алгыла десездер, онда Хорошо. жаманды коюп кетет. Бул 120 миллион сом деген примерно 1 километрине 20 миллиондон ашыгыраак акча сарпталып атат да, туура? 21. Примерно 21 миллион деп коелу. Бул өбегейси чоң акча да негизичи. Жолдун основаниясына. Бетон куйдан жөнлө куюп коюлду ошону. Бетон куйдан. Гарантия. Эми бир тараптан эл көрүп турат, экинчи тараптан сиздер Минстройго именно транспорт министрлигине маалымат таратыпсыздар. Ушул жерде асфальтты мына сыйрып алдык деп. Эми ал маалымат жалган маалымат да чындыгына келгендечи. Мына эл айтып атпайбы? Эгерде ошол 50 метр, 100 метр сыйрылган видеолор болсо, анда көргөзүңүздөр, биз дагы ишенип калалы. Кичинекей айыл. Анан дагы бир сени кошумчалап коеюн, эл биротол эле бул бийликтин же сиздердин душманыңыздар эмес. Биргеликте, достукта иштеше турган элбиз да. Эгерде кабарыңыз болсо, ушул жерде иштеп аткандарга эл дагы, ой, жолчулар иштеп атат, эл үчүн, жер үчүн иштеп атат деп, анча-мынча абеттерин кылып берип атат, достук мамилеге. Туурабы? Кылып атышат. Болобу, жокпу? Жол кызматкерлери болсо. Болуп атат, туурабы? Бул достуктун мамилеси. Элдин бийликке болгон, сиздерге болгон достук мамиленин урматы бул. Жок, бул жерде мен элге үнөлөгөн жерим жок. Аха. Колунан келишинче жардам берип атат. Элде билбейм, сенде кандай маалымат бар? Мен элге претензиям жок. Жок, туура, эл айтып атат да, бирок сиз элдин айткан четке кагып атасыз да. Туурабы? Жок, сен айтып атам, мен кече кесилген нерсе факт. 1,5 метрге жер кесилген ал, именно кошулган жери. Факт. Азыр болсо кызыл чаптап коебуз, 2 зоо, 2 жагында тең. Ошо повороттон ашкандан кийинкисин тарттым мен видеогочу. А Минстрой мага маалымат берип атат, мисалга да, ага чейинкисин көрсөтүп атат да. Азыр барасың. Сенин көзүңчө кесишет, алар. Канча жерди алат? Басат. Ошо канча неме болсо ошончо. Канча неме болсо ошончо. Bundan алдыңкы видеода дагы именно баягы бүтүн мас ачылган деген жерде дагы басып өткөн да. Уже асфальт басылып калган. Ал жерде алынабы же алынбайбы? Жок, ал жер алынбайт. Бүтүн бирок ал жерге ас коюлуп калган. Көрдүңүз да видеосун, э? Ал жерде аз көп неме эмес, 1-2 күн туруп калганда бүтүн да сиңип кетет. Себеби бул өзүң билесиң, күн ысык. Шеф, ушул жерден дагы бир сөз айтып коеюн. Бул бүтүн деген бул сиңип кетет деген сөзгө биротолу бул корутундусу жок сөз да. Бүтүн бул сиңбей турган нерсе да. Бүтүн Окуусу боюнчачы. Бүтүм өзү жалгыз, бүтүм өзү чачылбайт. Бул аралашма. Кошулма келсеңиз, мен солярка кошулабы, же атраван кошулабы? Az экен, эй. Солярка. Ооба. Жерге жапышат да оны. Эл солярка кошулат. Себеби солярка кошулбаса ал кайнабайт. Кайнатып туруп, анан сеппесең, берки аппараттан чыкпай коет. Бүтүм өзү. Туура. Ошол. Маселе ошол жерде. Жок, башка жолдордо, башка бир шаарларда курустар болуп атат да, шеф. Бүтүн экенин көрүп жүрөбүз да. Чачып атканда, бая бир жеринен аппараттан кою түшүп калат, бир жеринен суюк түшүп калат. Эми аны чачып аткан адам дагы постоянно мындай жанында алып турат да. Ысыганда колу башка жака кетиши мүмкүн, башка неме болуп калат. Ошондой кемчилдиктер кетет. Шеф, сиз азыр бул жолдун кимиз болосуз? Мен ушул жер начальник участок. Начальник участок, бирок могул бүтүн сиңип кетет деген бул мындай неграмотный экен деп эле койдум да сиздечи. Бул бүтүн сиңбей турган нерсе да, шеф. Бүтүн кантип сиңип кетет сепкен? 2 күн туруп калса сиңип кетет турган нерсе бүтүн. Мен айтып атам, кайталап. Бүтүн менен аралашма болгондон кийин аралашкан нерсе сиңип кетип бүтүн ала була болуп калып атпайбы? Анда солярканы өтө эле көп кошуп салгандыгын себебинен солярка ошол сиңип кетип атат десе болот да, карайып туурабы? Жок, каралып сиңет. Солярка дем, солярка кошпосоң кайнабайт. Анда солярканын деңгээли көп болуп аттыр дагы, бүтүнүн деңгээли аз болуп аттыр да, туурабы? Солярканын деңгээлин көп кошконго дагы бизге өзүң көрүп атасың, солярканын немесин, дефицити. Биз норма кошобуз. Сиз мынча солярка керек десеңиз, ушул жерде балдар бар, сизге канча керек болсо алып кеп берем дегенчи, эми жетерлик эле болот. Тем более сиздер эми чоң компания, чоң эми фирмасыздар да, туурабы?
Баяманен жетиштүү эле болду, боло турган болду. Эми биягы неме жакшылап иштеп беришибиз керек. Кудай кааласа. Ел урматтуу Замаким, Азыр сөзүмдү аякталайын. кечээ ушул жерден кошумчалап кетейинчи. Ушул жерден. Ооба. Анан сиз өткөндө ошо сиз менен сүйлөшкөндөн кийин претензияларды биз бул компаниянын өкүлүнө айтканбыз. Апа иш алып барың, талаптагыдай болсун. Талаптагыдай болбосо, анда элдерге түшүнүр иштерин жүргүзүш керек. Эми бул киши айтып атат азыр эми ошол кечээ ашкан асфальтты биз төктүк, ошол жер сапасыз болуп калыптыр. Кайра сыйрыбыз деп. Эми сиздин ошол баягы соцсетке чыгарган маселеңиз боюнча бул киши эми кенен болбосо дагы бир кыскача сиздерге түшүндүрмө берип өттү деп ойлойм да. Ошол тууралуу да урматтуу Замаким, мисалы үчүн 120 миллион деп атасыздар да жалпы бюджетичи. Бул Аматурстрой негизи бул кичинекей эмес, чоң эле компания да. Эми ушул 5 километр жолго дейм да. Бул 5 километрден бирдейинен бүтүн себеп кое албайт да. Эч убактачы туурабы? 100 метр, 200 метрде ориентировка кыласыздар эми да. Жолдун бул бети, аркы бети бар. Ушу неужели бул 2 сотрудникти коюп кое албайсыздар? Регулировкага да, жолго. Токтоп тур, жол курулуш иштери жүрүп атат. Бул жакка сал Обеске. Обеске деген знак жок. Обезге деген Жол иштери уланып атат деген знак жок. Кайсыл жерде турат? Көрсөтүңүзчү. знакты койгонбуз. Тебелеп чоң машина. Бул чийти өтүп кетиптир. Ана балдар жыйнап келди. Жыйнап алып кетти. Билбейм, лично мен жол башталгандан бери знактарды көргөн жокмун негизичи. Айтайын дегеним, бул жердеги адамдар болбошу мүмкүн. Силерден башка адамдар да каттайт да. Башка айылдан келиши мүмкүн. Вот именно. Биздин айыл Анан эми балдар эртең менен көчөрүп келген экен, айтты мен мындан көрө эртең менен таш тизип айыл башчыга айттык. Объездге салып тургула деп, группага салып туруң деп айтты. айтты элге местный жашоочулар ал жака салган жок, сырттан келгендер болуп атат да. Эми таш вариант бул кыргызча вариант да. Знактар коюлушу керек негизичи. Ошол күнү ошондой болуп калып атпайбы? Мен айтты, ошол күнү эле чакырдым. Мына Замир экени. Бир жол кызматкери. Ушул жилетканы кийгизип туруп, мындай палканы карматып коюп туруп эле тургузуп койсо болбойбу, шеф? Эми алар түнү менен тура албайт. Жок, түн түрбөй эле койсун, күндүз именно асфальт басылып атканда. Азыр мындай экен да. Күнүсү асфальт сразу муздабайт. Ошол себептен таш тизип, эми мындай объезд же болбосо ушул жерде жаңы асфальт түшүптүр деген маалиде койдук. Ал келет дагы чоң машина. Батпай калат экен. Белки калган жолгочу эки жакта карайт, эч ким жокпу, салып жүрүп атат. Биздин көзүбүзчө дагы салган. Анча-мынча видеолорунан бери тартып алганбыз. Ошол жергечи бузук техника болсо деле же темир тезек коюп койсо да болот да, жолуңуздагы мененчи. Техниканы койсоң, дагы бир жери бар туган. Кокус бирөө катуу келип техниканын алдына кирип кеткен болсо, ал жагы дагы мындай технический безопасность деген бар, биз жооп беребиз дагы. Эми сунуштама сизгечи бир эки кызматкерди коюп ошол жерге. Жок, айтканыңарды биз эске алабыз. Bundan кийин иш убактысында постоянно бирөө туруп регулировка кылып коет. Эң туура маселе.